Музыканын заманы аман болсун деп мындан 6 жыл мурун 3 жигиттен турган Музаман тобу түзүлгөн. Бул жылдар аралыгында топ Дадага, Кыздар, Ата журт аттуу ырлары менен таанылып, бир нече клиптерди тартууга жетишти. Жаздын алгачкы күнүндө топ Бишкектин тургундарын майрамы менен куттуктап, жеке концертин өткөрүштү. Салам. Бүгүн концертке Камчыбай экөөбүз айткандай боёй Бодра дегендей. Баары жакшы, Кудай буйрса даярбыз биз мына тарин. Сизге бажа эле. Азыр аз эле убакыт калды. 5 мүнөттөн кийин сахнага чыгабыз. Толкундан болот эмнегедир болбойт деп жана мына кыйратып атканбыз го жакындага сайын бирок аябай эле ичим өзүнчө аңтарылып бирибизде болгон да бул жерде. Бул биздин экинчи концертибиз, бирок филармонияда биринчи концертибиз. Буга чейин Кыргыз драма театрында биринчи концерт шоу кесип ошоктон шоу кескенбиз. Бүгүн Кудай буйруса улуттук филармонияда биринчи концертибиз болуп атат. Эми концерт толугу менен даяр буйруса, эми элге жакшылап жеткирип бериш керек. Элдин кабыл алуусун, элдин батасын алыш керек деген. Көп суроо берсең кызыктуу. Ийгилик каалап коелу жигиттер концертке. Оми. Жакшы өтүп кетсин. Кудай колдоп эл көп келип концертти ийгиликтүү өткөзсүн. Төгүлүп калбас экен. Себеби жүрөгүмдүн сурана такыр кетпе. Концерт Музамандын Сүйүү вальси аттуу ыры менен башталып, Таң калам, Жубайыма сыяктуу акыркы жазылган чыгармалары менен коштолду. Музамандын мука мүндүү жигиттери роялдын коштоосунда кыргыз элине сиңип калган таанымал авторлордун ырларын жандуу ырдашып, көрүүчүлөрдүн кол чабууларына арзады. Үч жигитти жеке концерти менен куттуктап, эстрада ырчылары Майрамбек Осмонов, Курал Чокоев, Ишен Назаров жана Дем театры келишти. Дем театрынын актерлору көрүүчүлөргө Тажаалдар таймашы аталышындагы тамашасын тартуулашты. Топ Дадага аттуу чыгармасын аткарышып, бул ыралардын репертуарындагы эң жемиштүү ыр экенин белгилешти. Ага улай Ата журт, Жаңы мезгил аттуу ырларын сунушту. Senin, kayıp olsa kırıkırmanda senin,
даже мындай болуп калды. Биз эртең менен эле көрөбүз да. Үйгө эртең менен кетет, уктап атканда келет, кайра биз эртең менен жумушка кетип атканда көрөбүз. Ошондой болуп калды. Себеби биз бир четин айтып кетейин, биз өзүбүз дагы искусство чөйрөсүндөбүз. Күйөөлөрүбүздү түшүнөбүз. Мен мисалы үчүн бийлесем, актриса болсо, биз ал жактарын түшүнөбүз да, биз каршы эмеспиз. Кандай эме болбосун, самый главный мындай түз жүрүшсө эле болду да, бизге ошол эле да. А так биз баардыгын колдоп көтөрүп беребиз. Филармониянын концерттик залы 90% толуп, 2 саатка жакын созулган концертте Музаман тобу жакшы маанайда жыйынтыкташты. Алар күнү түнү дебей 3 ай даярданган концерттин ийгиликтүү аяктаганына сүйүнүп, кийинки концерттин 1 жылдан соң берээрин кошумчалашты.